25-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына айт, алар мага курмандыктарын алып келишсин. Ар бир адамдын чын жүрөктөн берген курмандыгын мага алып келгиле. Силер алардан ала турган тартуулар булар: алтын, күмүш жана жез, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөр, зыгыр буласы, эчкинин жүнү, кызылга боелгон кой териси, сайгак терилери, алтыгана жыгачы, чырактан үчүн зайтун майы, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жипаржыттуу заттар, ыйык кызмат кылуучунун чапанына, төш чөнтөгүнө тагылчу оникс ташы жана башка асыл таштар. Мага арнап ыйык жай курушсун, мен алардын арасында жашайм. Чатырды, анын бардык идиштерин мен сага көрсөтүп жаткан үлгү боюнча жасагыла. Алтыгана жыгачынан таш лооктор салынчу сандык жасагыла. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак болсун. Анын ичи тышын таза алтын менен капта, үстүн алтын таажы менен жээкте. Ал сандык үчүн алтындан 4 шакекче коюп, аларды ылдыйкы 4 бурчуна бекит. 2 шакекти бир жагына, 2 шакекти экинчи жагына бекит. Алтыгана жыгачынан 2 шыргый жасап, аларды алтын менен капта. Ал шыргыйларды шакекчилерге киргизип кой. Алардын жардамы менен сандыкты көтөрүп жүрүү үчүн алар сандыктын 2 жагында болсун. Сандыктын шакекчилеринде шыргыйлар киргизилип турсун жана андан чыгарылбасын. Мен сага берген мыйзам жазылган таш лоокторду сандыкка салып кой. Капкагында таза алтындан жаса. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак болсун. Алтындан 2 керуп жасап, аларды чегип чык, аларды сандыктын капкагынын 2 четине орнот. Bir keruпту bir четине, экинчи керупту экинчи четине орнот. Алар капкактын 2 четинен уркуюп чыгып турсун. Ал керуптардын канаттары асманга жайылып, капкакты жаап турсун. Ал эми жүздөрү бири-бирин карап, капкакка бурулуп турсун. Капкакты сандыктын үстүнө кой. Сандыкка болсо мен сага берген келишим жазылган таш лоокторду сал. Ошол жерде мен сага ачылып турам. Мыйзам салынган сандыктын капкагынын үстүндө турган 2 керуптун ортосунан мен Ысрайыл уулдарына сен аркылуу эмнен осуяттай турган болсом, ошолордун баарын сага айтып, сени менен сүйлөшүп турам. Анан алтыгана жыгачынан үстөл жаса. Анын узундугу 2 чыканак, туурасы 1 чыканак, ал эми бийиктиги 1,5 чыканак болсун. Аны таза алтын менен каптап, алтын таажы менен жээкте. Анын капталдарына алакандын эниндей жээк чыгарып, тегерете алтын таажы менен курча. Ал үстөл үчүн алтындан 4 шакекче жасап, аларды үстөлдүн 4 бутундагы 4 бурчуна бекит. Үстөлдү көтөрүп жүрүү үчүн анын капталдарында шыргый кийгизиле турган шакекчелер болсун. Шыргыйларды алтыгана жыгачынан жасап, аларды алтын менен капта. Алардын жардамы менен үстөлдү көтөрүп жүрүшөт. Ал үстөл үчүн атайы табактарды, жипаржыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөктөрдү, аяктарды жана куя турган туткалуу идиштерди жаса. Булардын баарын таза алтындан жаса. Ал үстөлгө дайыма менин алдымда тартууланчу нандарды коюп тур. Анан таза алтындан чырактан жаса. Ал чырактан чегип жасалсын. Анын өзөгү, бутактары, күнчалары, мөмөчүлөрү жана гүлдөрү өзүнөн чыксын. Анын 2 капталынан 6 бутак чыгып турсун. 1 капталынан 3 бутак, экинчи капталынан 3 бутак. 1 бутакта бадам гүлүнө окшош 3 күнча мөмөчөсү жана гүлдөрү менен, экинчи бутакта бадам гүлүнө окшош 3 күнча мөмөчөсү жана гүлдөрү менен болсун. Чырагдандан чыгып турган 6 бутактын баары ошондой болсун. Ал эми чырагдандын өзөгүндө бадам гүлүнө окшогон 4 күнча мөмөлөрү жана гүлдөрү менен болсун. Өзөктөн чыгып турган 6 бутактын экөөнүн астында да, экинчи экөөнүн астында да, үчүнчү 2 бутактын астында да мөмөчө болсун. Мөмөчөлөр менен бутактары анын өзүнөн чыгып турсун. Ал бүт бойдон таза алтындан жасалсын, чегилсин. Ага 7 чырак жаса. Алды жагына жарык бере тургандай кылып, аларды чырактандын үстүнө орнот. Анын кыпчуурлары менен табаларын таза алтындан жаса. Чырактанды бардык куралдары менен 1 талант таза алтындан жаса. Байкагын, аларды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса. 4-бөлүм. Иса ал жаканга караганда көбүрөөк шакирт күтүп, элди сууга чөмүлдүрүп жатат деген сөз фарисейлерге жеткенин билгенде, чынында Исанын өзү эмес, шакирттери чөмүлдүрүп жатышкан эле. Жүйүт аймагынан кайра Галилеяга жөнөдү. Иса Самария аймагы аркылуу өтүүгө тийиш эле. Ошондуктан ал Самариянын Шекем шаарына келди. Ал шаар Жакып өзүнүн уулу Жусупка мурас кылып калтырган жерге жакын жайгашкан эле. Ошол жерде Жакыптын кудугу деп аталган кудук бар болчу. Жол жүрүп чарчаган Иса кудуктун жанына отура кетти. 6-саат чамасы эле. Ошол маалда самариялык бир аял кудуктан суу алганы келди. Иса андан ичкенге суу сурады. Шакирттери тамак сатып алуу үчүн шаарга кетишкен эле.
Самариялык аялага өзүң жүйүт болуп туруп менден самариялык аялдан суу сурайсыңбы деди. Себеби жүйүттөр самариялыктар менен мамилелешчү эмес. Иса аялга эгерде Кудайдын белеги эмне экендигин жана сенден суу сураган ким экендигин билсең, сен андан өзүң сурар элең. Ошондо ал сага тирүү суу бермек деп жооп берди. Аял ага: "Мырза, суусуз балгыдай эч нерсең жок экен. Кудук болсо терең. Сенде тирүү суу кайдан болсун? Сен эмне? Бизге ушул кудукту калтырган атабыз Жакыптан да чоңсуңбу? Ал өзү да, балдары да, малы да ушул кудуктан суу ичишкен" деди. Иса аялга мындай деп жооп берди: "Бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булак айланат." Ошондо аял ага: "Мырза, суусабашым үчүн, бул жерге сууга келбешим үчүн мага ошол суудан берчи" деди. "Барып күйөөңдү бул жерге чакырып кел" деди Иса. "Менин күйөөм жок" деп жооп берди аял. Ошондо Иса ага: "Күйөөм жок деп чындыкты айттың. Сен 5 жолу күйөөгө чыккансың, бирок азыркысы күйөөң эмес. Муну сен туура айттың" деди. Аял ага: "Мырза, сенин пайгамбар экениңди билдим. Биздин ата-бабаларыбыз мына бул тоодо Кудайга табынышчу экен. Силер болсо Кудайга табынуучу жай Иерусалимде болуш керек дейсиңер" деди. Иса ага мындай деди: "Мага ишен, бул тоонун үстүндө да Иерусалимде да Атага табынбай турган убакыт келет. Силер эмнеге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер. Биз болсо билебиз, анткени куткарылуу жүйүттөрдөн келет. Чыныгы табынуучулар Атага рух менен чындык боюнча табына турган убакыт келет. Ал тургай келип да калды. Анткени Ата да өзүнө ошондой табынуучуларды издейт. Кудай рух, ага табынуучулар да рух менен чындык боюнча табынуулары керек." Аял Исага: "Машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баарын айтып берет" деди. Ошондо Иса ага: "Сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың" деди. Ошол мезгилде шакирттери келип калышты. Алар анын аял менен сүйлөшүп жатканын көрүп таң калышты. Бирок эч кимис андан эмнени сурап жатасың же аны менен эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасың деп сураган жок. Аял суу алган идишин таштап шаарга барды да элге: "Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө. Ал Машаяк эмеспи?" деп айта баштады. Ошондо алар шаардан чыгып Исаны көздөй жөнөштү. Ошол арада шакирттери Исадан: "Устат, тамактанып ал" деп өтүнүштү. Бирок Иса аларга: "Менде силер билбеген тамак бар" деди. Шакирттери бири-бирине: "Ага бирөө тамак алып келип бергенби?" дешти. Иса аларга мындай деди: "Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Силер 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер. Бирок мен силерге айтып коеюн, талаага көз чаптырып, эгинди карагылачы. Ал орууга даяр болуп бышып калды. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып, түбөлүк өмүр үчүн түшүм жыйнап жатат. Ошентип себүүчү да, орокчу да кубанат. Анткени ушул учурга бирөө себет, бирөө орот деген сөз туура келет. Мен силерди өзүңөр эмгектенбегенди орушуңар үчүн жибергем. Башкалар эмгектеништи, силер болсо түшүмүн жыйнап жатасыңар." Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү "Ал мага кылганымдын баарын айтып берди" деп күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу Исага ишенип калышты. Ошондуктан алар ага келип, андан өздөрү менен калуусун өтүнүштү. Иса ал жерде 2 күн болду. Анын сөзүн угуп, ага дагы көп киши ишенип калды. Алар аялга: "Биз эми ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик" дешти. 2 күндөн кийин Иса ал жерден Галилеяга жөнөп кетти. Анткени Иса өзү пайгамбар өз жеринде урматталбайт деп күбөлөндүргөн эле. Галилеяга келгенде ал жердин тургундары аны кабыл алышты. Анткени алар да Иерусалимде болгон майрамга барып, анын майрамда кылган иштеринин баарын көрүшкөн болчу. Ошентип Иса Галилеядагы Канага дагы келди. Ал жерде ал сууну шарапка айландырган эле. Капернаумда падышанын сарай кызматчысынын уулу ооруп жаткан. Ал Исанын жүйүт аймагынан Галилеяга келгенин угуп, ага келди да: "Келип өлүм алдында жаткан баламды айыктыра көр" деп өтүндү. Иса ага: "Силер мага керемет жышаандарды көрмөйүнчө ишенбейсиңер" деди. Сарай кызматчысы ага: "Теңир, балам өлүп кала электе келе көр" деди. Ошондо Иса ага: "Кете бер, балаң айыкты" деди. Ал Исанын айткан сөзүнө ишенип үйүнө жөнөдү. Аны кулдары тосуп чыгышып: "Балаң айыгып калды" дешти. Ал кулдарынан баласынын кайсы убакта жакшы болуп калганын сурады. "Кечээ 7-саат чамасында ысытмасынан айыкты" деп жооп беришти алар. Ошондо ал Исанын "Балаң айыкты" деп дал ошол убакта айтканын эстеди. Ал бүт үй бүлөсү менен Исага ишенип калды. Бул Исанын жүйүт аймагынан Галилеяга келгенден кийин жасаган экинчи керемет эле. Сулаймандын накыл сөздөрү. 1 бөлүм. Исраил падышасы Дөөттүн уулу Сулаймандын накыл сөздөрү.
Бул сөздөр акылмандыкка жетиш үчүн, акыл насаатты угуш үчүн, накыл кептерди түшүнүш үчүн, эстүүлүктүн, адилеттүүлүктүн, соттун, чындыктын эрежелерин өздөштүрүш үчүн, жөнөкөйлөргө зээндүүлүк, жаш жигитке билим жана эстүүлүк бериш үчүн жазылган. Бул сөздөргө акылман адам кулак төшөп, билимин арттырат. Акылдуу адам акылдуу кеңештерди табат. Ошондо ал накыл сөздөрдү, нуска кептерди, даанышмандардын сөздөрүн жана табышмактарын түшүнөт. Акылмандыктын башталышы Теңирден коркуу. Акылмандык менен акыл насаатты акылы жоктор гана жек көрүшөт. Уулум, атаңдын акыл насаатын ук, энеңдин кеңешин четке какпа. Анткени бул башыңа кооз таажы, мойнуңа мончок. Уулум, эгерде сени күнөөкөрлөр азгырса, макул болбо. Эгерде алар мындай дей турган болсо, жүр биз менен киши өлтүрүш үчүн буктурма коебуз. Айыпсыз таза адамды аңдыйбыз. Аларды өлгөндөр жаткан жай жуткансып, тирүүлөй жутуп алабыз. Көргө түшкөндөргө окшотуп, бүкүлүү бойдон жутуп алабыз. Ар кыл асыл буюмдарды жыйып алабыз, үйлөрүбүздү олжоого толтурабыз. Биз менен бирге өкчөмө ташыргытасың. Баарыбыздын казынабыз бир болот. Уулум, аларга кошулба, алардын жолуна түшпө. Анткени алардын буттары кыянаттык кылууга чуркайт, кан төгүүгө шашат. Канаттуулардын көзүнчө тор жаюу бекер. Алардын канын төгүш үчүн буктурма коюшат, алардын жанын алыш үчүн аңдып турушат. Бирөөнүн байлыгына көз арткан ар бир адамдын жолу ушундай болот. Тартып алган байлыгы аны өмүрүнөн ажыратат. Акылмандык көчөлөрдө жар салып жүрөт, аянттарда угуза сүйлөп жатат. Көп эл чогулган жерлерде жар салып, шаар дарбазасынын кире беришинде мындай деп сүйлөп жатат. Түркөйлөр качанга чейин түркөйлүктү жакшы көрө бересиңер? Шылдыңчылдар качанга чейин өздөрүнүн шылдыңдоолоруна маашырлана беришет? Акылсыздар качанга чейин билимди жек көрүшөт? Мен ашкерлеп жатам. Көңүл бургула. Мына мен силерге өз рухумду төгөм, өз сөзүмдү жарыя кылам. Мен силерди чакырдым, бирок силер укпай койдуңар. Силерге колумду сундум, бирок силер көңүл бурбай койдуңар. Менин кеңештеримдин бардыгын четке кактыңар, ашкере кылганымды кабыл албай койдуңар. Ошол үчүн мен да силердин өлүмүңөргө күлөм. Башыңарга мүшкүл түшкөндө сүйүнөм. Силерди коркунуч бороондой каптаганда, кырсык бурганактай басканда, башыңарга кайгы жана кыйынчылык келгенде мени чакырасыңар. Бирок мен силерди укпайм. Мени таң заардан издейсиңер, бирок таппайсыңар. Анткени алар билимди жек көрүштү. Теңирден коркууну тандап алышкан жок. Менин кеңештеримди кабыл алышкан жок. Менин ашкере кылганымды жек көрүштү. Ошон үчүн алар өздөрүнүн жолунун жемиштеринен жешет, өздөрүнүн ойлорунун жемишине тоюшат. Анткени наадандарды өжөрлүк өлтүрөт, акылсыздык камырабастык өлтүрөт. Мен уккандар болсо жамандыктан коркпой, коопсуз, бейкапар жашашат. 13 бөлүм. Ушуну менен силерге 3 рет бара жатам. Ар бир сөз 2 же 3 күбө аркылуу бекемделет. Экинчи жолу барганымда эскерткендей эле араңарда жок болгоnuма карабастан азырда эскертип жатам. Эми барганымда буга чейин күнөө кылгандарды да башкасын да аябайм. Мен аркылуу Машаяк сүйлөп жатканда далил издеп жатасыңар. Араңарда өзүнүн кудуретин көрсөтүп жаткан Машаяк силер үчүн күчсүз эмес. Алсыз болуп айкаш жыгачка кадалган эле. Бирок Кудайдын күчү менен азыр ал тирүү. Ошол сыяктуу эле биз да анын ичинде алсызбыз. Бирок силердеги Кудайдын күчү аркылуу тирүү болобуз. Өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлөчү. Ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлөчү. Же силер өзүңөрдү Иса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? Андай болсо силер ким болушуңар керек болсо ошол эмессиңер. Биз жөнүндө болсо биз ким болушубуз керек болсо ошол экенибизди билип аласыңар деп үмүттөнөм. Силер эч кандай жамандык кылбашыңар үчүн Кудайга сыйынып жатабыз. Өзүбүздүн ким болушубуз керек экендигин көрсөтүш үчүн эмес, тескерисинче ким болушубуз керек болсо ошол эмес болуп көрүнсөк да жакшылык кылышыңар үчүн сыйынабыз. Себеби биз чындыкка каршы күчтүү эмеспиз, тескерисинче чындык үчүн күчтүүбүз. Биз алсыз, силер күчтүү болгондо биз кубанабыз, жеткилең болушуңар үчүн сыйынып жатабыз. Теңирдин мага бузуу үчүн эмес, куруу үчүн берген бийлигин силердин араңарда жүргөнүмдө катаалдык менен колдонуп койбошум үчүн буларды мен силердин араңарда жок кезимде жазып жатам. Ошондой болсо да бир туугандарым, кубангыла, жеткилең болууга умтулгула, кайраттуу болгула, бир ойдо болгула, тынчтыкты сактагыла. Ошондо сүйүүнүн жана тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Бардык ыйыктар силерге салам айтып жатышат.
Силерде Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана ыйык рухтун баарлашуусу болсун. Амин.